Шайлообек Дүйшеев. Көз. Аңгеме. Үн коштоп аудиолоштурган Бакытбек уулу Адилет. Баш кошуп, түтүн булатып, эки бакыр, бир тукур болуп жашай баштагандарына 3 жылдын кары жааган бир кечте үйүндөгү алтынектей ак нике аялын таштап баса берди ал. Анда санда бир келген жакшылыктай жарк этти да, ошол бойдон кабар отсуз жок болду. Gelin сүйгөн жарын үнсүз күттү. Күнүн түнгө, түнүн күнгө алмашып күттү. Аккан жаштын дайрасында ала салып, же агып өлө албай, же чөгүп өлө албай, карагаттай каректерин кайра-кайра кароол кылып, кайыңдан өң келбети кажыганча, кайгы муңу карыганча күттү. Ойгонору менен gelиндин кош кареги телмирген терезеден кулап түшүп, үйдөн 3 чакырым алыстагы жонго арта салынган жолду көздөй жарыша чуркаар эле. Ал бечаралардын жол тиктеп жүрүп, качан, кайсыл маалда келип үйгө түнөгөнүн эч ким деле элес албай калчу. Ошентип жүрүп курган gelиндин көздөрү эле калды. Gelинди көрдүк. Gelиндин көздөрүн көрдүк. Жолдо отурат, деп айтып келишчү ары бери өткөндөр. Күндөрдүн бир күнүндө күтүүдөн чарчаган ошол gelin дүйнө салды. Жайына коёр күн жакындаганда маркумдун жакындарынын чындап тынчы кете баштады. Өзгөчө эртең жерге берилет деген күнү ата-энесинин чыйпыйы чыгып кетти. Илгери мал доктур болуп жүргөн Маматты чакырышты эле. Ал качанкы талгактын дарты бул, талкан ысытып баскыла, деп кеңеш берди. Талканды ысытып басышты. Буга да болгон жок. Жылтыр кемпир келди. Келери менен жылаңач кычкачты отко бөлөй салып, кычкач кызыл эт болгон табында чөгүндүн бөйрөгүнө окшогон эки ууртун сууга толтуруп алып, экөө көздүн как маңдайында күйүп турган темирди шырылдатып, бырылдатып, олбуй солбуй түкүрүп чыгып, чай кайнам чүмкөлүү жатсын. Чай кайнамдан соң өзүнө келет, деп ада кетти. Ага да болгон жок. Жамандык жатчу беле. Акыры өлгөн gelиндин көздөрү жумулбай атыптыр дейт. Денеден жан кеткени менен эки кареги кадимкидей тирүү кезиндегидей бакырайып тиктеп турат дейт. Өлгөн адамдын көзү ушинтип ачылып калганын уккан көргөн ким бар дейсиң? О, Кудай атобо, мындай тирукмушту пендеңе бере көрбө, деген өңдүү күбүр шыбыр сөздөр боз үйдөн чыгып өлүк зыйнатына чогулгандардын кулагына да жетти. Жан болот селт этти. Угары менен өлүк ээсине шашылды. Кап, мурдараак укпай, мурдараак укканда эмне, деп кейиди ал. Күйөө кайда азыр, таба алабызбы, деди ал. Gelиндин жакын туугандары топтошкон үйдө. Шаарга кеткенин эле 10 жылдай болду, кайдан тапмак элек? Аны издегенден көрө самандан ийне издеген оңой эмеспи? Таппайбыз, дешти так кесе. Табыш керек. Кандай болсо да табыш керек. Аны таап келип, gelинди тиктетмейин каректери жумулбайт, дегенде угуп тургандардын эстери ой түштү. Карачач ал күнү, анын аркы күнү да жайына коюлбады. Чабарман кеткендер шаарды коён жатагына чейин тинтип жүрүп, 3-чү күн дегенде араң бир кезде ак никелүү жарын таштап баса берген күйөөсүн таап келип боз үйгө кийиришти. Өлгөнүнө 7 күн болгон Карачачтын аруу денесин кара жерге бергенге ыраа көрбөй, сүйгөн жарын, байкуш жарын, бактысыз жарын канча бир жылдар күткөндөн тажабай ачык жаткан көздөр тигилгирип келери менен жайнай түштү, жыргай түштү. Күн нурундай салаалаган кирпиктердин арасынан канбай тиктеп, талбай тиктеп, балбылдаган каректер алтыным, асылым, жалгызым, жаркыным, сени канча күттүм, денем көргө киргенче күттүм, эми ыраазымын, дегенсип бир айланып алып, анан чарасына акырын батып кетти.